Бүгін 15 июнға қарата Қырғыз-Тәжік шекарасындағы чыр чыңалуу бойдон калууда. Ар бир кыргыз чараны Кыргыз-Тәжік шекарасындағы чыр эсен аман бүтүп кетүүсүнө дуба кылат. Видеого лайк басып, биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Саат 17:30 карата Тажикстан менен чегарада кырдаал чыңалуу бойдон турат. УКМКнын чегара кызматы билдиргендей, Булак башы тилкесинде эки өлкөнүн чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусу аяктады. Анда төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынган. Булак башы тилкесинде чегара кызметтеринин жүрүү маршруттарын тактоо, окуя болгон жерге тартылган кошумча күчтү туруктуу жайгашкан пункттарына кайтаруу. Булак башы жана Кех чегара постторунун башчылары күн сайын жолугуп, кырдаал боюнча маалымат алмашуу, тараптардын мурда казылган траншеяларды көмөгө милдеттендирүү, жер участоктары чегарага жакын жайгашкан жарандардын чарба иштерине тоскоолдук жаратпоо. Баткен облусунун башчысы чегарада абал курч бойдон калууда. Бул тууралуу Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев билдирди. Анын айтымында чегара маселеси толук чечилмейинче чатак чыга бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндө чегарада абал салыштырмалуу туруктуу, бирок Булак башы тилкесинде абал курч бойдон калууда. Кечээ эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Мен дагы Согди облусунун башчысы менен сүйлөшүү жүргүздүм. Чегара толук делимитациялоо жана демаркациялоодон өтмөйүнчө чатактар чыга бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздин чегарачыларыбыз мамлекеттик чегараны татыктуу кайтарууда, деди Алимбаев. Булак медиа центр кечи.